Кыргызстандан чет өлкөгө бакыт издеп кеткен жарандардын жалпы саны 700 миңдей болсо, анын 630 миңдейи Россияда. Алардын канчасы мыйзамсыз жашап иштеп жатканы боюнча бүгүнкү күндө эч жерде так маалымат жок. Жакынкы күндөрдөн баштап Россияда катуу текшерүү жүрүп, Кыргызстандан барган мекендештерибиздин айрымдарын орус жарандыгынан ажырата башташкан. Эми алар же Кыргызстанда жок, же Россияда жок, ара жолдо калып жатышат. Бизге белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосунда биздин жарандарга Россия жарандыгын алуу боюнча жеңилдетүү тартиби каралган. Ошол келишим түзүлгөндөн кийин ортодо ортомчулар пайда болгон. Бизге кайрылган жарандардын көпчүлүгү болуу бөлүгү паспорттун ошол ортомчулардан алышкан. Ал эми мыйзамдуулук же мыйзамсыздык боюнча айта кетсек, алардын көбү билишкен эмес. Кыргызстан менен расмий Москванын ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде 2008 жылдан тартып биздин мекендештерге Россиянын жарандыгы жеңилдетилген түрдө бериле баштаган. Ошол маалда паспорт алып берүүгө көмөктөшүү максатында түзүлгөн ортомчу фирмалар биздин жарандардан тиешелүү акысын алып, документтерин ырастап беришкен. Бирок алардын кандай жолдор менен ырастаганын эч ким текшерген эмес. Алардын ишиндеги мүчүлүштүктөр эми табылып, минтип ишенчээк жарандарыбыз сызга отуруп калышты. Москвадагы Империя права юридикалык компаниясына мындай арыз менен эки мекендешибиз кайрылган. Алар Россиянын паспортун ортомчу фирмалар аркылуу алганын жашырбайт. Эми алар Россияда да, Кыргызстанда да каттоодо жок, ортодо калышкан. Андыктан соттошуу аркылуу документтин калыбына келтирүүгө аракет кылып жатышыптыр. Паспортту берген органга барып, паспортту жоктоого чыгарган себебин такташ керек. Эгерде чечим чыгарууда мыйзам бузуулар болгон болсо, биздин жарандар сотко кайрылуусу абзел. Федералдык миграция кызматынын маалыматы боюнча 1992-2014 жылдар аралыгында 516 миң кыргызстандык орус жарандыгын алган. Андан кийинки жылдардагы маалымат азырынча белгисиз. Ал мекендештерибиздин айрымдары Кыргызстандын жарандыгынан да баш тарткан эмес. 2014 жылы Россиянын мамлекеттик думасы кош жарандыгын ачыкка чыгарбагандар үчүн кылмыш жана административдик жоопкерчилигин киргизген. Буга карабай Россияда эки паспортту бирдей сактап жүргөн кыргызстандыктар көп. Думанын эмеси мыйзамы чыккан. Кош жарандык бизде негизи жок да. Негизи кош жарандык Россияда мындай кабыл алынган эмес. Ал эми азыркы күндө дагы коркунуч турат. Мында биздин көптөгөн жарандарыбыз Кыргызстандын жарандыгынан баш тартпастан туруп, Россиянын жарандыгын алып, ошо эки паспорт көтөрүп жүргөн дагы биздин жарандар кездешпей койбойт да. Эми аларды дагы мисалы коркунуч акыбалда турат бүгүнкү күндөчү. Орусияда жарандыктан ажыратуу үчүн жалган маалымат бергени же жасалма документ тапшырганы негиз болот. Эгер мындай маалыматтар сотто аныкталса, Россияда алган паспорту жараксыз деп табылат. Азыркы маалда 2011-2012 жылдары соттун чечимдери күчүнө кирип, ошол маалда өз убагында ошол соттун чечимдерине же болбосо миграциондук службанын чечимдерин өз убагында жалоба жазбагандыктан азыркы маалдарды көп чыгарат. Эмне үчүн андай ошондой абалга келип аткан себеби анткени биздин мекендештер көпчүлүгү Россия жарандыгын алганы менен жана учетко турганы менен же регистрация турган адрестеринде көбү турушпайт да. Ошол себептен биздин мекендештердин көбү көп учурдан кийин гана маалымдуу болуп жатышат ошол паспорттарынын же болбосо жарандыгынан айрылгандыгы жөнүндө. Эми айрыкча 93 жылдан кийин Россиянын жарандыгын алган мекендештерибиз мындай окуяга кириптер болбош үчүн тиешелүү органдарга кайрылып, өздөрүнүн документтерин текшертип коюусу керек. Эгерде алардын маалыматтары дал келбесе, кеч болуп кала электе соттошуп, документтин калыбына келтирүүсү керек. Ушул Россия Федерациясында жарандык суроонун баары тең ички иштер министрлиги тейлейт да. Ошондуктан керек болсо ар бир адамдын даже ушул кол тамгасын ошону да алар текшеришет да. Мында ийне жүүнү чейин текшерип туруп анан деген же уруксаттыгын берет, же уруксаттан баш тартат. 2006, 2007, 8, 9 жылдар болуп атат да. Ошол мезгилде көзөмөл андай бекем жок болчу. Ошондуктан азыр ошол мамлекеттик органдар Россия болобу, Кыргызстан болобу, башка өлкө болобу азыр өзүнүн жумушун деген дагы жакшы иштөөгө деген аракет кылып, мындай жакшы чараларды көрүп атышат да. Россияда жарандык алуу үчүн эң алгач жашаган дареги боюнча катталып, миграциялык баракча толтурулат. Андан соң ишке орношуу үчүн, жашоого уруксат алуу үчүн арыз тапшырат. Мындан кийин 2-3 жылда барып, ага жарандык берүү боюнча чечим чыгат. Ал эми мындай процесстерден өтпөй, оңой жол менен документ алам дегендер алдамчылардын тузагына илинип калышы ыктымал. Тышкы иштер министрлигинин Россиядагы консулдуктары бул боюнча юридикалык көмөк көрсөтүп, кеңеш берүүгө даяр экенин билдирүүдө. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.